үйгө кирип чайлашабыз, оштуктакча Кудай кааласа. Бул жерде деле московская прописка керек экен, психиатрия каралбайт экен, пропискасы жок. Увидимся еще тогда, будем на связи вообще-то. Местоположение объекта. Московская область, район Ленинский. Алсу медиадан келген, сіздің каналыңыздан келген кардарлардын бардығына 50% скидка алайлы. 50 мың емес, 25 мың услуга алалы. Алсу медиа каналынын катталуучулары, мен бүгүн өзгөчө жерге келип калдым десем болот. Себеби бул жерде өзүбүздүн мекендешибиз Азамат Салиев, мына ушул Нуран недвижимость компаниясынын негиздөөчүсү, жана ушул Москва шаарында, Россия жергесинде көптөгөн биздин мекендештерге үй алып бергени, жана көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү кылып бергени, аракет кылып жардам берип жүргөн инсан. Азыр ошол байкеден мен сиздерге толук маалымат алып берүү максатта, жана ошондой эле көптөгөн ушул сиздерди жүрөгүңүздө өкөп жүргөн суроолорду берүү максатта келдим. Баарына жооп алып берүү максатта. Андыктан каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Жакшы ой пикир жазганды унутпаңыз. Жакшы келипсиз. Бизге договорго кол коюп коюңузчу. Бул сиздин үйүңүздүн ДДО, договор долевой части. Ошол жерге договорду окуп чыгыңыз, таанышып баарына. Анан кол коюп койсоңуз болот. Эми Кудай буйруса мартта 25-жылы кирет экенбиз да? Да, буйруса. Мартта сдача башталат үйлөрдүн. Март, апрель, май. Очередь менен март деп айтылган, марттан кийин уже очередке коет да дольщиктерди. Там канча клиент келсе, канча адам үй алган болсо, ошолор очередь менен берип баштайт. Буйруса апрель деп ойлоп атабыз сиздикинде. Апрелде колуңузга тиет, буйруса көчүп киресиз. 12.828.000 дейт. Подписание. Макул, окуп чыктым, түшүндүм. Рахмат, Азамат. Кудай буйруса кыялым ишке ашып. Буйруса иншалла. Аз калды. Үйлүү болуп калабыз дагы жакын аралыкта. Болсун, үйүңүз жакшы үйлөрдөн болсун, берекелүү. Рахмат, ушинтип кыргыз элиме кызмат кылып жүрө бер. Рахмат сизге дагы. Денсаулыгың чың болсун, бийиктиктерди багынта бер. Ушундай кыргыздын Азаматка окшогон патриот жигиттери көп болсун. Ар бир кыргыз Москвадан үйлүү болсун мекендештерибиз. Биз да себепкер болайлы. Сен ага себепкер болуп жүрө бер. Рахмат сизге да. Чоң рахмат. Азыр документтериңизди алыңыз. Кудай кааласа аз эле калыптыр, мартта жолугушабыз. Ооба, Кудай кааласа. Күлүчтү бересиң. Үйгө кирип чайлашабыз, оштуктакча Кудай кааласа. Буюрса, рахмат. Мартта Алла разы болсун. Ар бир мекендешибиздин үйлүү болушуна себепчи болуп жүрө бер, алтыным. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Добро пожаловать, Любовь Николаевна. Да, вы у нас первый раз, получается, да? Так как у нас наша первая встреча была в торговом центре. Там мы все познакомились, консультации я провел вам там, потом документы, ну, так как вы должны были оформить на дочери, не себе. Да, на дочери. Да, мы с дочерью поговорили, все документы у нее брали, и все, одобрение получили. Потом мы с вами поехали посмотреть, потому что вы будете жить, поэтому выбрали. Да. Она уже в Челябинске, поэтому. Сейчас вот в офис у нас здесь, видите, квартиру уже купили, поздравляю, да, хорошая квартира, однокомнатная, ну, однокомната это она большая, большая, да, большая квартира, кухня большая, да, мы с вами там
застройщика были, там выбрали, все, планировка, все вам понравилось, и Да, купили. с ремонтом. С ремонтом, да. А вот Самое сдача вот ноябрь, да, в этом году, Да, 25 30 ноября. 30 ноября. сдача. С ремонтом мы туда кухню добавили, по-моему. Да. Да, кухню, с кухней. Полностью кухню. Да, с кухней. Обстановка кухни. Вообще хорошо, удобно, потому что это можно кухню вся техника, все гарнитуры можно в ипотеку. Потому что сразу, да, 200-300 тысяч оплатить кухню, купить может не каждого, поэтому Ну это да. очень удобно ипотеку добавить. Это застройщик, да, нам Он нам такое предоставил делает. такую Да, услугу. возможность, это хорошо. Собственно, Еще вы купили однушку, ежемесячно сколько будете оплачивать? ипотеку? 36 тысяч. 36. Ну, это очень удобно, это Да, это не очень даже дорого. ниже, чем аренда, да, получается? Потому что сами Как квартиры круто. дорогие, даже Да. если снимать. Круто. Любовь Николаевна сегодня пришла за документом как в бумажном виде, потому что все Телефону электронные... не очень доверяю, поэтому взяла Да. документы в распечатке. Да, Мне так удобно. а так все документы в электронном виде есть у дочери. Вот документы я все подготовил вам. Вот посмотрите, там почитайте, потом можете файл положить. Эти документы, здесь выписка из ЕГРН и договор долевого участия с застройщиком. Пока эти документы у вас будут на руках, после сдачи объекта, после приемки квартиры, мы подпишем с застройщиком акт приема передачи. После этого они будут еще раз будет направлять все документы на Росреестр, теперь уже право на собственность. Вы будете, дочери будет собственница, у нее будет госуслуги, все видно будет на недвижимость, все документы. Любой момент выписки из ЕГРН она может получить из госуслуги своей. Чтобы вам понятно было. А акт тоже нужно будет подписать, если электронно у нас получится, электронно. Если она может приехать на приемку. Ну, я думаю, что она Да, приедет, да. потому что ей Хорошо тоже было бы, да, интересно очень. то, что Да, чтобы мы приобрели, купили, потому да. что онлайн все было, Да. она видела, мы Ну, это съездили, очень посмотрели. хорошо тогда, да. Осенью будем с ней подписывать акт с застройщиком Да, тогда. да. Спасибо, что пришли. Вам спасибо большое, Пожалуйста. помогли, все быстро И сделали. мы только рады. Спасибо Да, за доверие. Мне очень понравилось с вами работать, все было хорошо, Спасибо. быстро. Я рад только. Увидимся еще тогда, будем на связи вообще-то. А так, ближе к сдаче можно еще там поехать в застройщик и посмотреть, и прием квартиру, принимать ключи. Спасибо большое. Пожалуйста, до свидания, до свидания. Саламатсызбы, Азамат Салиев? Саламатчылык, кандай салсайым, жакшы келип алыңыздарбы? Жакшы, рахмат. Азамат байке, ушул сизге мен Атай ушул биздин элибиз үчүн Атай сизден интервью алганы, андан сырткары ушул элге маалымат жеткизүү максатта сиздин жумушуңуз боюнча да бир аз ушул таанышканы келип калдым. Жакшы, аябай сонун, биз да кубанычтабыз келгениңиз үчүн. Рахмат жам. Андан ушул көбүнчө биздин кыргыз элим көбүнчөсү ушул үй алсам, кичине бир уй алып алсам же бир үй алып алсам деп келишет да Москвагачы. Ошол сыңарында ошентип жүрүп эле баягы адам өзүнүн эмесине жеткенден кийин дагы көбүрөөк алгысы келип, азыркы учурда уже Москвадан дагы ушул Россия жергесинен көптөгөн жерлерден үйлөрдү алып башташты. Ооба, эң туура. Ошонун баарына ошо сиздердикине окшогон компаниялар, ушундай агентстволор көбүнчө жардам берип жүрүшөт да. Ошо өзүңүздүн жумушуңуз боюнча анан биздин ушул кыргыз элиме ушул үй алганга Москва жергесинен кандайдыр бир жеңилдиктер, мүмкүнчүлүктөр болсо, азыркы законго байланыштуу дагы эч кандай кысымдар жокпу? Ошолор боюнча айта кетсеңиз. Ооба, жакшы. Бул жумушту аркалаган себеби ошол сиз азыр айткандай үйлүү болсун деп Кыргызстандан көбүнчө бул жака келип Кыргызстандан үй алышат, анан бул жактан кысын алган бул жактан үйлөнүп калышат. Потому что бул жакта да бир жашаш керек, аренда болсо деле анан көп жылга билбейт канча жылга келгенин, бирок көбүнчө көп жыл жашап калышат. Анан бул жактан да үй болсо экен деп, мындай удобный да, жеңил, ыңгайлуу. Арендада жашайт, бир жыл жашайт, ал аренда квартирадан качан кууп чыгышын эмнесин оор айткандайчы белгисиз да. Ошон үчүн өзүнүн үйү болсо кенен кесир кыйналбай, ойлонбой жашайт. Ошон үчүн көбүнчө бул жака келген биздин мекендештер ипотекага алышат. Ипотекага алып, ай сайын аренда төлөгөн сыяктуу эле ипотека төлөшөт. А так мигрант деп эми айтып калдыңыз. Бул жака келген мигрант болсун, башка болсун, чет эл жарандары үчүн эч кандай закондуу түрдө бир ограничение жок. Өзүнүн атына үй алса болот, проблема жок. Андан башка документация, там миграционный жактарынын регистрациялары
өзүнүн үйүнө койсо болот. Азыркы учурда ушул көпчүлүк эле биздин башкаларды албай эле коеюн, ошо биздин эле кыргыз жарандарын айтайлы. Ошолор келишип, бул жакта иштешип, мындайча айткандачы, төрөлдүң калдың балеге турмушуң эшек араба дегендей эле иштешип, баарын акчаны кылып Кыргызстанга барып, үйдү салып, заңгыраган коттедждерди салып, өздөрү жашабай эле Москвада квартирада жашап жүргөндөр көп да. Ооба. Вот ошолор үчүн сиздин ушул компанияңыз аябай ыңгайлуу го деп ойлойм. Биз аракет кылып атабыз, ошол ыңгайлуу кылып, условияларды биз услуганы деле көп албайбыз. Мисалы үчүн алдын ала көп акча албайбыз. Биз болгону 20 000 аванс алабыз негизи. Негизи услугабыз деле биздики 50 000 эле да. Көп услуга албайбыз. 50 000 услуга, анын 20 000 биз аванс катары алабыз. Эгер биз айткан сөздөрдү же биз айткан иштерди аткара албасак, 20 000 да кайтарып беребиз. Биз акчаны 100 000, 200 000 акча албайбыз, бирөөнүн акчасынчы. Ошон үчүн бизге ишенип, ошо 20 000 бере алса, биз ишти баштайбыз. Калганын биз результаттан кийин алабыз. Полностью иш бүткөндөн кийин. Эң сонун. Ушул эң биринчи кадамдары кандай болуш керек? Эгерде мен ушул үй алам десем, сизге келсем. Үй алам десеңиз, негизи, мисалы үчүн Россиянын закондору боюнча, Россия Федерациянын закондору боюнча мүмкүнчүлүктөр именно ипотеканы караганда Россия жараны үчүн башка, кээ бир жеңилдиктер бар. Башка чет эл жарандары үчүн башка. Ошон үчүн азыркы ставкалар чет эл жарандары үчүн бир аз жогору. Бул элдин баары билет, финансовый кризис андай. Ошон үчүн азыр көбүнчө Россия жарандары үчүн 6% мүмкүнчүлүк бар. 6% бул инфляциядан да ылдый да. Инфляция Россияда азыр 12-13%. Ошон үчүн 6% менен Россия жараны болуп 7 жашка чейин баласы болсо, новостройкадан курулуп жаткан үйлөрдөн алса болот. Бул 6% аябай эле жеңил айына. Эмне документтер керек эң биринчи? Документтер ушул обычно ипотека деле кредит, банктан алынат акча, ошон үчүн кредитный история. Мурда мисалы үчүн банк менен мамилеси болгон болсо, ошону убагында төлөгөн болсо, эч проблема жок. Кээ бирлер бар да, банктан акча алып төлөбөй койгондор. Алар үчүн бир аз оор болот ипотека алыш. Кандайдыр бир официальный жумуш, официальный жана белый, черный деген зарплаталар бар эмеспи? Ошондойлор болуш керекпи? Азыр неге чет эл жарандары үчүн банктардын требованиясы официальный жумуш болуш керек через госуслугу, подтверждение дохода. Госуслугудан болот. Россия жарандары болсо бизге байланышсын, биз аларга доход көрсөтүп алабыз. Биз аларга справка, жумуш боюнча справка жасап, биз аларга ипотека алып, үй алып бере алабыз. Вторичка менен новостройканы первичка, вторичка деп коет, новостройканы первичка деп айтылат биздин эмеде сферада термин катары. Первичканы новостройкадан алганда салыштырмалуу үйлөрдүн баасы бир аз кымбатыраак. Сөйдөгөндө алар үйлөр жаңы үй болгон үчүн, алар дагы ошол 20 жыл, 30 жыл служить эткени үчүн, анан бүгүнкү жашоодо инфляциядан себеп квадрат метри жаңы үйдүкү кымбат. Вторичка бул эски үй болгон үчүн, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жылдык үй болгон үчүн алардын баасынын метр квадрат бир аз арзаныраак. Салыштырмалуу эмеге биз айтат элек, первичканы алып бир аз өтүш керек. Себеби дегенде проценттин ставкасы 6%. Новостройка аз. Ал 1 жылда берилсе деле, 2 жылда берилсе деле үйдү күткөн эң выгодный, эң ыңгайлуу, эң пайдалуу. Азыр вторичкадан алганда ставка бир аз жогору, переплатасы көп болот. Ошон үчүн мен айтат элем, первичка. Кыргызстандан үйдү салып алып, өзүңөр жашабай биякта квартирада жүргөндөн көрө бул жактан эле алыңыздар дейсиз. Ооба, мен айтат элем, бул жактан да алыңыздар. Себеби дегенде айтат го, кайсыл жерде жашасаң, ошол жер родина депчи. Биздики родина болбосо деле, бул жакта төрөлбөсөк деле көп убактыбызды ушул жерде өткөрөт экенбиз. Ошон үчүн мен айтат элем, үй алса, өзүнүн үйүн жашаса, кийин каалаган убакта кетем десе, сатып кете берет. Көп жаңылыштыктар бар, ипотекадагы үйдү сата албайсың дегенчи. Ошол мен да айтып кетейин, ипотекадагы үйдү сизге выгодный болгон учурда өзүңүз каалооңуз менен мындай айтканда любой момент сатсаңыз болот. Ошол боюнча, Ошол ипотека боюнча эч кандай ограничение жок. Ипотека бул обременение деп коет. Обременение бул банкта карызды төлөмөйүнчө банк уруксат бербейт деген сөз. Ограничение жок эч кандай, только обременение. Банктагы сиздин акчаңызды, сиздин карызыңызды алып аткан адам наличка болсо, наличка акчасы менен төлөп коет. Же алып аткан адамдын максаты ипотека болсо, анын банкы төлөйт. Азамат байке, сизден ушул акыркы суроолордун бирин бере кетсем. Ушул азыр жаштар көп да, өнүгөт элем, өсөт элем дегенчи. Ошолор эгерде сизге келип, Азамат байке, мен дагы окуйт элем, мен да офис ачат элем дегендерге үйрөтөсүзбү?
ооба, бизде обучение бар. Ким каалайм десе, ким ушул сферада кызыкса, келип бизде обучение алса болот. Обучение бизде өтө деле кымбат эмес. 15 миң, 5 күн обучение болот. Күнүнө 1 саат, 1,5 саат канча убактысы болсо. Анан эң негизгиси биздин сопровождениеде ограничение жок. Азамат байке, мен 5 күн окуп эле кетип каламбы дегендер болот да. Жок, биз силерди сопровождать этебиз. Бул сфераны, бул кесипти силер өзүңөргө өздөштүргөнгө чейин. Себеби дегенде 5 күндө баары нерсени үйрөнүп алыш кыйын негизичи. Туура. 5 күндө биз теория менен практиканы аралаштырып беребиз сиздерге. Аны өздөштүрүш кыйын, мындайча айтканда сиңириш кыйын. Ошон үчүн кайдымкыдей биз сопровождение кылабыз. Сопровождение мисалы үчүн 2 ай, 3 ай эмес, ограничениясы жок. Бизде окугандардын баары биз менен постоянно вместе. Өзү үйрөнүп, мен болду, даярмын, болду, кетем дегенче жүрө берет жаныңызда. Мен башка силердин жардамыңарга муктаж эмесмин. Мен силердин вопросуңарга, силерден суроо сурабайм, уже бар жокту билем деп өздөрү кеткенге чейин биз сопровождение кылабыз. Ошонун баары 15 миңден. Баары 15 миң. Эң сонун. Андан сырткары сизден еще дагы бир сурай кетейин. Консультация сиздерде платныйбы жана ошондой эле услугаңыздар боюнча? Анан ушул менин Алсу медиа каналыбыздан келгендерге кандайдыр бир скидкалар, арзандатуулар барбы? Ооба, жакшы суроо болду. Консультация бизде бесплатно. Консультацияны биз телефондон да беребиз. Офиске да келсе болот, убактысы болсо. Онлайн, офлайн кылып берет, Ооба, онлайн деле, офлайн деле. Биз основном көбүнчө телефондон кылам. Кеже консультация башталганда жарым саат, 1 саат болуп кетет телефондочу. Ошон үчүн алам деген кардар түшүнгөнгө чейин убакыт керек да. Ал адам офиске келгенге убактысы жок болушу мүмкүн. Ошол убакта жарым саат, 1 саат убактысы болушу мүмкүн. Турган жеринен. Бир маалымат алайын деп чалат да, анан жок офиске кел десең туура эмес. Ошон үчүн суроолорго биз колубуздан келгенче жардам беребиз. Консультация бесплатно. Ошон үчүн чалыңыздар, проблема жок. Консультацияны онлайн да беребиз, офлайн да офиске келсе бере беребиз. Бул жактан варианттарды да көрсөтөбүз. Алсу медиа сиздин каналыңыздан келгендерге биздин өзүбүз негизи услугабыз 50 миң. Новостройкадан алгандарга биз 50 миң услугабыз. Анын 20 миңини аванс катары алабыз, предоплата. Биз өзүбүз бир иштин аягына чейин чыкпасак, ал 20 миңди кайтарып беребиз. Бизде акча калбайт, эч кимдин акчасы. Калган 30 миңди биз иш бүткөндөн кийин алабыз. Алсу медиадан келген, сиздин каналыңыздан келген кардарлардын баардыгына 50% скидка кылайлы. 50 миң эмес, 25 миң услуга кылалы. Ошо 25 миң менен үйлүү болсо болот. Эң сонун. Мекендештер, уктуңуздар, мен каналымдагылар все бардыгы үйлүү болуп кетти. Магачы байке? Силерге бесплатно. Ух ты, биздин услугабыз дайыма. Короче, камераңды коюп кой эле, сүйлөй бер деңиз. Все, түшүндүм. Үй алам десеңиз өзүбүз бесплатно, өзүбүз алып беребиз буюрса. Сизге чоң рахмат байке маалыматыңызга. Кудайым көрүп насип кылса дагы көрүшөбүз. Андан сырткары мен сиздин уже тиги клиенттериңиз менен уже договор кылып койдум. Сиз аларга күлүштү тапшырып аткан учурда келем. Буюрса. Буюрса ошол жактан да көрүшөбүз анда. Чоң рахмат. Амансыздарбы мекендештер? Мен Исакова Жылдызхан Акматовна. Москва шаарында жашаганыма 3-4 жыл болду. 21-жылдан бери 3 балам бар. Бирөөсү бир аз оорукчан, ошону дарылатайын деп Москвага айласыздан келгем. Ар түрдүү квартираларда жашап, ар түрдүү хозяиндерди көрүп, кыйналып эле жүрдүк. Анан ушу Москвада өзүңдүн квартираң болсо деп кыялданчумун аябай. Анан агентство Нуран кыймылсыз бүлк агенттигин угуп, ютубтан көрүп кайрылдым. Бул жерде Азамат деген атына заты жарашкан Азамат жигит бар экен. Ал мага жакындан жардам берди. Жилой комплекс Пушкинадан 10 миллион 200 миңге 61 метр квадрат үй алып берди. Мен аябай ыраазымын. Аябай жакшы жигит экен. Тез арада эми сиздерге айтарым, кайрылыңыздар, утасыздар, Москвадан үйлүү болуп каласыздар. Мен буюрса Алсу медиа аркылуу алган үйүмдү право собственности марта тиет, ошондо сиздер менен бөлүшөм.
Урматтуу мекендештер, мен сиздерге Азамат Салиевден толук эле маалымат алып берген аракет кылдым жана көбүрөөк ушул кадрга чагылдырганга аракет кылдым бүгүнкү күн боюнча, консультация боюнча жана үй алуу боюнча көптөгөн ушул суроолорду бергени жана аларга жооп алганга аракет кылдым. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, мен экранга номер телефонун жана адресин жазып койдум. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса жасап берет. Баса регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин 1 күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кири чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар.